Президент Сооронбай Жээнбеков октябрь айында Азербайжанда Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган менен жолугат. Бул тууралуу мамлекет башчысы Бишкекте өтүп жаткан Кыргыз-Түрк бизнес форумунда билдирди. Анын айтуусунда эки өлкө ортосунда көп жылдар мурда калыптанган саясий өнөктөштүк жыл өткөн сайын бекемделип, жогорку деңгээлге жеткен. 2018 жылы Түркия Республикасына менин расмий сапарым болгон. Ошол эле жылдын сентябрь айында Режеп Тайип Эрдоган мырза расмий визит менен Кыргызстанга келген. Эрдоган мырзанын жеке колдоосу менен Чолпон Ата шаарында түрк тилдүү мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин саммити өткөрүлгөн. Түркия президентинин визитинин алкагында Кыргыз-Түрк бизнес форуму өткөн деп эске салды президент. Мамлекет башчысы кошумчалаганда ушул жылдын октябрь айында Азербайжанда Эрдоган менен жолугат. Жолугушууда эки тараптуу кызматташтык маселелерин талкуулайбыз. Мен бул жолугушууну күтүп жатам, деди Жээнбеков. 2018 жылы Түркиядан Кыргызстанга $93 миллион ашык инвестиция тартылган. Бул тууралуу Кыргыз-Түрк бизнес форумда президент Сооронбай Жээнбеков билдирди. Ал белгилегендей, Кыргызстандын көз карандысыздык жылдарында Түркиядан жалпы $600 миллион ашык инвестиция тартылган. Бул дагы абдан чоң салым деп айтсак болот. Ошентсе дагы эки өлкөнүн ортосундагы экономика дарамет толук бойдон мына колдонулбай жатат. Эрдоган мырза менен сүйлөшкөндө азыр мына билесиздер биздин товар жүгүртүүбүз эки тараптуу соода жүгүртүүбүз $400 миллион түзөт. Биз ошол мезгилде урматтуу Эрдоган мырза менен сүйлөшкөндө ушул эки өлкөнүн ортосундагы товар жүгүртүүнү $1 миллиард жеткизебиз деп сүйлөшкөнбүз. Буга биздин бардык мүмкүнчүлүк бар. Бир гана эки тараптан мамлекеттик бийликтен дагы ишкерлерден дагы жакшы аракеттер керек. Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаев Кыргызстанга мамлекет иш сапары менен ноябрь айында келет. Бул тууралуу Казакстанда Нур-Султан шаарында Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков менен Казакстандын парламентинин төрагасы Нурлан Нигматуллин менен жолугушкан учурда белгилүү болду. Өз сөзүндө төрага Дастанбек Жумабеков Кыргызстан менен Казакстандын достук мамилелерин өнүктүрүүгө багытталган актуалдуу маселелер боюнча пикир алмашууга түзүлгөн мүмкүнчүлүк үчүн кубанганын белгиледи. Ошондой эле ал Евразия өлкөлөрүнүн парламент төрагаларын 4-отурумуна чакыргандыгы үчүн казак тарапка ыраазычылык билдирип, аталган отурум аркылуу Казакстан Евразия чөлкөмүндөгү өлкөлөрдүн парламенттерин жакындатуу боюнча жигердүү иш алып барып жатканын кошумчалады. Өз кезегинде Казакстан парламентинин межлисинин төрагасы Нурлан Нигматуллин ушул жылдын ноябрь айында президент Касым-Жомарт Токаев Кыргызстанга мамлекет иш сапары менен барууну мерчендеп жатканын маалымдап, анын алкагында эки тараптуу кызматташтыкты бекемдөө жана өнүктүрүү маселелери талкууланаарына үмүт артаарын билдирди. Ошондой эле Нурлан Нигматуллин артыкчылыкка ээ кызматташтык чөйрөсүндөгү көптөгөн маселелерди чечүүгө жана байланыштарды кеңейтүүгө өбөлгө болчу бардык деңгээлдеги алакаларды алдыга жылуу байкалганына токтолду. Күн мурун Нью-Йорк шаарында Кыргызстан тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков жана Финляндиянын өнүгүү жана тышкы соода министри Вилли Скиннери жолугушкан. Бул тууралуу аталган министрликтин басма сөз кызматы билдирди. Эки өлкөнүн министрлери Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 74-сессиянын аянтчасында жолугушту. Тараптар эки тараптуу өз ара аракеттенүү, анын ичинде Кыргызстандын премьер-министрин жакынкы келечекте Финляндияга боло турган иш сапарын уюштуруу маселелерин кеңири чөйрөсүндө талкуулашты. Айдарбеков парламентте аралык байланыш, тоо кен иштетүү, экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу, гидроэнергетика, энергиянын кайра жаралуу булактары, жашыл экономика сыяктуу жана башка багыттарда өз ара пайдалуу кызматташууну мындан ары өнүктүрүү зарылчылыгына басым жасады. Тараптар үзгүлтүксүз байланыштарды колдонуу, ошондой эле эки жана көп тараптуу форматта кызматташууну улантууну макулдашышты. Билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков жумушчу иш сапары менен Талас районуна барып, райондогу 2 мектеп, 1 бала бакчанын абалы менен таанышты. Бул тууралуу аталган министрликтин басма сөз кызматы билдирет. Райондогу 100 окуучуга ылайыкташылган Балбал орто мектебинде учурда 200 бала 3 сменада билим алып жатат. Бирок өзгөчө кырдаалдар министри 2015 жылы мектеп авариялык абалда деген бүтүм чыгарган. Жаңы мектептин куруу иштери 2015 жылы башталып, пайдалуу салынган. Андан бери жумуш токтоп турган. Министр окуу жайдын курулушун жандатууну 2020 жылдын бюджеттин эсебине ишке ашырууну планы бар экенин билдирди. Андан тышкары Каныбек Исаков Талас облусуна болгон сапарынын алкагында Талас районундагы номер 18 Нагим апа бала бакчасы менен таанышкан. Мында учурда 120 бала тарбияланат. Министр мектепке чейинки билим берүү мекемесиндеги жакшы иштерди көрүп, тарбиячылардын эмгегине ыраазычылык билдирди. Эми улуттук көчмөндөр оюндары 2 жыл сайын өткөрүлүп турат. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов билдирди.
Анын айтымында спорттуу иш-чаралар 16 сентябрда башталып, 21 сентябрда аяктаган. Маданий иш-чаралар 19 сентябрда башталган. Ал эми оюндун расмий аземи 21 сентябрда болгон. Элдер көп келишти. Кыргызстандагы элчиликтин өкүлдөрү жана бүтүндөй жалпыга маалымдоо каражаттары катышты. Бардык иш-чаралар жогорку деңгээлде өттү, — дейт Жаманкулов. Министр белгилегенде, улуттук көчмөндөр оюндары ар бир 2 жылда өткөрүлүп турат. Мындай аралыктын болушу облустар оюндарга даярданышы керектигин Жаманкулов кошумчалап кетти. Белгилей кетсек, кийинки оюндар 2021 жылы Ош облусунда өтөт. Бүгүн 24 сентябрда Ош облустук драма театрында Кыргызстандын эл артисти Жамал Сейдакматованын 80 жылдык мааракесине карата өтүп жаткан 7-Арт Орду эл аралык театр фестивалынын ачылыш аземи болуп өттү. Кыргыз Республикасынын эл артисти Жамал Сейдакматов Азербайжан, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан, Түркия жана Кыргызстандын бардык театрларынын өкүлдөрү жана саясий өкүлдөрү кызыл килемден өтүштү. Иш-чаранын алкагында Түрксой уюмунун баш катчысынын орун басары Билал Чакыржы Жамал Сейдакматованы Түрксойдун алтын медали менен сыйлады. Андан соң Оштогу Абдыкадыров атындагы филармониянын жана Келечек балдар чыгармачыл борборунун чыгармачыл топтору концерттик программа тартуулашты. Агаулай Рыскулов атындагы Нарын облустук академиялык музыкалык драма театрынын артисттери тарабынан катышуучуларга Айтматовдун Жамиля чыгармасы көрсөтүлдү. Эл аралык футбол федерациясынын версиясына ылайык, Барселона клубунун чабуучусу Лионель Месси жылдын мыкты оюнчусу деп табылды. Бул тууралуу чет элдик басмалар билдирет. Аргентиналык оюнчу Ювентус клубунун чабуучусу Криштиану Роналду жана Ливерпуль командасынын коргоочусу Вирджил ван Дейкти артта калтырды. Месси өз карьерасында 6-чы жолу аталган сыйлыкка татыды. Жылдын мыкты оюнчусу сыйлыгы 2016 жылдан бери берилип келет. Өткөн жылы Реалдын оюнчусу Лука Модрич алса, ага чейин 2 жыл катары менен Роналду алып келген. Испания биринчилигинин 2018-2019 сезонунда Месси 34 оюн өткөрүп 36 гол киргизген.